Салам алейкум туғандар, амансыздарбы, таксисттер. Москвада мынака Кыргыз эке деген унутпастан калпакты баса кийип, такси кылып жүргөн акамен жолуктум. Алга Кыргызстан, Нурмия. Господа Шулдыс, господа Кыргыз. Алга Кыргызстан. Алга Кыргызстан. Алга Кыргызстан. Бул акабыз баягы группаларда голосу хит болгон ака экен да. Азыр мен ушул голосторун коюп коеюн, бул голосту баардыгыңыз уккансыздар. Ехали. Пожалуйста. Потом не забывай, оценку поставь, хорошо? Да, конечно. Да, конечно, деп турле койбой коюп атасыңар я. Не, я 100%. Эл катары Москвага келдим жигиттер. Таксиге жумушка чыгайын деп. Таксиге чыгайын деп синес тапшыр дейт. Синес тапшырсаң имез тапшыр дейт. Имезин тапшырсаң кисарт тапшыр дейт. Кисартын тапшырсаң регистрация 3 айга тапшыр дейт. Регистрация 3 айга тапшырып, антибиотик машина алып чыккыча 3 айыңда бүтөт экен. Бүткөндөн 9 айга ула дейт. 9 айга улайын десең Сахарова тапшыр дейт. Сахаровага тапшыргандан кийин аттестацияга дейт, ошого тапшыр деп атат эми. Аны тапшырып бүткөндөн кийин самозанятка тапшыр деп атат. Биз иштейбиз, ушуну тапшырып эле жүрө беребизби? Бир айтып багычы ошо өзүңүз бир. Оценка поставь, пожалуйста. Да, конечно, дедим. Да, конечно, деп турле койбой атасыңар деп. Ака канча жыл өмүр таксиде иштейсиз өзүңүз? 6-7 ай болуп калды. Москвага эмне келдиңизби? Биринчи жолу келдим. Мурда келген эмес. Мурда эмес, Интернетте биринчи жолу келдим. Ошо келдим, ошо Сынжакка баягы бир ырда жазгам. айтып бериңчи анда. Мен Москваны такси айдап таныгам, штрафтарын төлөп атып жаныман. Жылуу болчу, жумшак болчу ролдору, бурган сайын дене боюң балкыган. Мен такси паркта Сынжак менен, жок, кайраштан Айтар. Баштан, заново. баштан. Мен Москваны такси айдап таныгам, штрафтарын төлөп атып жаныман. Жылуу болчу, жумшак болчу ролдору, бурган сайын дене боюң балкыган. Ушундайлар, а? Ака, мына жерде мен аркада калпакты көрүп атам да, сизденчи. Бул калпакты эмне үчүн салып коесуз аркага калпакты? Бул калпак мындай, мага бул промокат да. Промокат? Промокат. Болчу. Аэропортко клиент алып барсаң, мисалы түшүп багажды ачасың, жүргүнчүн жүгүн түшүрөсүн. Ошол учурда сөзсүз баягы бир 10 кыргыздын бирөө көрөт да. Көрүп калып, кыргыз экенсиң, кел. Мынча сом көргөзүп атат, өзүм эле чыдап коеюн. Без промокат да. Ой. Санжарга минус болуп калды. Без промокат ошонус үчүн. Анан бул жолдо кетип баратканда, эми көбүнчө таксисттер кыргыздарга поворотты жаксаң калпакты көрүп, калпактын урматына да бошотуп жол берет. Да. Ошол себептен. Еще баягы анча-мынча пассажирлер сизди калпагыңызды көрүп, сүйүнүп, Сурайт. сүрөткө чыккысы келсе, кийип сүрөткө чыгып алды. Фоткам деп сурагандан ушуну берем. Бул идея каяктан келди сизге? Өзүңүз эле. Өзүм эле негизи Жүрөктөгү патриотмун. Ооба, калпак кийгим келип. Эң сон. Менде да машинамда постоянно калпак жүрөт, салып койгонмун. Анан чайканаларга киргенде калпак кийип отурсам, тоже кыргыздар келет. Кандай брат, жакшы депчи. Өтө сон. Урматтуу анда биз азыр Снежок такси паркындабыз. Арендага машина керек болсо ала бересиздер. Уже акам менен жолугуп калып сүйлөштүм да азырча. Привода друга деген бар экен тугандар. Азыркы учурда мисалы үчүн 2019 жылкы полларды алсаңыздар, өзү баасы 1800 рубльбы, 2 дос келсеңиздер 1600 экен. Анан мынакы комфортка машиналар бар экен. Комфортка машиналар на самом деле 2500 болсо, азыркы учурда 2 дос келсеңиздер 2000 рубльден кеткен тугандар. Ошол алып келесиздер. Эгерде Снежок такси паркына эң биринчи жолу келаткан болсоңуздар, анда бул Снежок такси паркында неме бар экен, промокод бар экен 2 күнгө, 12 сааттан. 2 күн ошондо сиздерге мындай машинаны берип атат да, промокод менен иштейсиздер, иштеп аласың. Анан 2019 жылкы поллорго бир күн входной экен. Ал эми 2021 жылкы поллорго тилекке каршы промокод жок экен. Ушул башталганда эле промокод тууралуу айтып берсеңиз, кандай промокод? Промокод тууралуу мекендештер азыр жаңы водительдерге именно биздин такси паркка каталсаңыз 24 саатка 12 сааттан берип атабыз да. Жаңы водительдерге да. Жаңы водительдер келгендерге. Биздин паркка эми катталгандарга да. Кто присоединился ошолорго. Анан азыр кандай акциялар болот? Дагы эле приведуруга болот. Азыр акциялар дагы ылдыйлады. Акциялар азыр комфортко мурда баасы 2,5 миңден болчу, азыр 2 миң сомдон берип атабыз тугандар. Бул комфортко Кая, Москвич, анан байктыкы бир аз кичине көбүрөөк, 2300 рубль берип атат. Ошондо могул машиналар комфорт эмеспи? Булар комфорт. Уларга бар жок. Кая ушулар, Кая ушулар.
Мурда мисалы үчүн приведурага дегенде азыр эки дос жолсом, бул жактагы дос иштеп жүргөн болсо, досун чакырса, бирөөнүн досун биякта бизде азыр иштеп жүрсө, действующий водитель. Досун же таанышын алып келсе, ага соответственно скидка кылып беребиз да. 2000ден, а? 2000ден ооба. А так на самом деле өзү канча арендасы? 2,5 миңден. 2,5 миң. 500 рубль скидка болуп аткан. Ал скидка канчага уланат? Скидка ошол пока ошол иштегенчекте да. 1 жыл болсо 1 жыл. Ооба. 1 жыл болсо 2 жыл. Ооба. Эки досу бирөө кетпейинче. Ооба. Бирөөсү кетип калса досу, ал тилекке каршы анда уже өчүп калат акция. Эгерде досу ошо кетип калса, ал досу башка бирөөнү алып келсе, ана уланып кетет да. Всё. Эки дос менен келишиңиздер керек экен да, бул конечно 500 рубль туугандыр скидка. А комфортка экономдоргочу? Экономдорго азыр 2019 жылкы Volkswagen Polo'го 6.1 график менен 1600 кылып берип атабыз. Бул приведи друга менен да. Приведига друга жок болсо 1800 да. Выходной барбы жок? Выходной бар. Воскресенье күнү аренданы чечпейбиз. Выходной ошол айсыл машиналарга Polo 2019га. калгандарынын выходной жок, а? Калгандарына выходной жок. 2021лерге барбы жок? Жок. Аларга акция жок. Аз данный момент аларга акция жок. 2021 акция 2021. жок. Ошондо получается эконом баягы 2019 пололорго, анан комфорторго бар экен, а? Ооба. Всё. Андан сырткары кандай дагы жаңы? 2023 жылкы да бизге жаңы жетте келген болчу. Экономго. Баасы 1800 кылып берип атабыз. Тоже приведи друга. 2000 сомдон 2000 сом эмес, 1800 да приведи друга акция. Всё. Ал эми баягы жылы жаңы 2000 канча дедиңиз? 2023 жылкы. Всё. Урматтуу туугандар, мына жерде көрүп снежок таксопарктын азыр канча точкасы калды? Азыр Кудайым буйрса ошол мол точка менен эсептегенде 3 точкабыз бар да. 3 точка бар. Бул магистральный проездде, анан Каравинское шосседе. Общий канча машина бар? Общий ошол сиз айткандай эле 5000ге жакындап калды. 5000 барбы? Эми плюс-минус ошол да. Кудай буйрса. Өзү негизи мен мурда билет элем 3000 эле да. Ошол туугандар өнүгүп атат снежоктагы өзүбүздүн мекендештерибиздин ишкердилиги да. Бизде эме сапар бизде эң жакшы ошол мекендештерибизге эме 100 рубль ежедневный күнүмдүк страховка да, анын баары билишет да, бизде иштеп жүргөндөр дагы, башка жактан көргөндөр дагы. Бул каска система да. Күнүгө ар бир шопурдан 100 рубльдан алынат, анан тилекке каршы эсе чоң ДТП биздин мекендешибиз кабыл болуп калса 20 миңден ашыкта бир да тыйын бербейт да. Баягы өзү виноват болуп, а? Виноват болуп ДТПден. Беришке мисалы үчүн мына камераны тартып аткан ака таксист акам тартат азыр мени. Кечээ сиз ДТП болдуңуз го, өзүңүз сүзүп алдыңыз, а? Азыр мына камераны тартқан ака таксистта 100 миң расход болуп атат. Эми ошол азыр сиз мисалы үчүнчү мына примерно снижотун алганыңызда сиз 20 миң кутулат деңиз да. Ошондой система бар да булардачы. Вот ошону айткысы келет. Ооба. Бул мындай айтканда эми атайын ошо көп мекендештерибиз бизден ошо алып иштейт да, кыргыздар депчи. Атайын биз дагы ошол кыргыздарга ыңгайлуу болсун деп атайын ушундай условия кылып берген да. Күнүгө 100 рубль алабыз, бул эми общий казына кетет. Анан күнүгө, допустим, повреждение 300 миң же 400 миң болсо, водительден 20 миң эле алабыз да. Ооба. Бирок эми көпчүлүк водительдер ойлоп калышы мүмкүн да, 20 миң болсо, значит, жөнөкөй мына ошогон страйпиналар болсо, же болсо кийип алгандар болсо андан акча албайбы же кандай болуп калат деп. Эми ошондо айтып койсоңуз. 20 миңге чейин повреждениялар, допустим, мына человеческий фактор, водитель эми күнүгө бир жок дегенде 300-200 км айдайт да. Астыңкы мындай пример алып кеткендечи, мына астыңкы бамперин чийип алса, аны мындай рыночный цена менен эсептеп беребиз да. Ооба. 20 миң, допустим, 3 миң сомбу же 2 миң сомбу, аны соответственно төлөгөнгө туура келет. Эгерде 20 миңден ашса, там 50 миң же 25 миң болсо, водитель 20 миң берет бизге паркка, ошо менен болду. 300-500 миңге чейин мына көп бизде мына канча ситуация болду да, водительдер сүйүнүп кетишет да, наоборот. Рас эле болду, бияктан алганым эми кырсык Кашкабактын ортосунда турабы. Ооба да. Кырсыктап калса эми 20 миң берди болду ошо. Кичинекей детальдар, повреждениялар ал 20 миңге чейинде, допустим, 1000 сом оценка же 10 миң сом аны по факту төлөгөнгө туура келет да. Да. Так, туугандар, келе бересиздер. Аренда боюнча көрдүңүздөр, бүт бардыгын түшүндүрүп бердик. Кудай буйрса, ушул Рахат мырза дагы, сотрудниктер дагы косуп алат. Колдон келишинче өзүбүздүн мекендештерибизге жакшы туура маалымат берген аракет кылыңыздар сиздер дагы. Конечно, все, конечно. Бар болуңуз, аман болуңуз.